Arık Mırza. Mınау gelişimden ikinci... Makul 67 karşı yok, bari 67 öttü. İkinci belenesinin üçüncü punktunda yazıp duradi da. 4-cü punktga geçirip koygula. Tavarlardın köpçülügün şu Kıtay'ın özünü alat dep turabı. Materiallardın köpçülügün Kıtay'dan alat dep. Ova. Demek Kıtay bizge verет, özünün materialını bizge satat. Ova. Doğru. Mına 2% жылына болуп атат да, ошондо 20 жылда 240 ай, туурабы? Биз канча төлөйбүз? Biz жалпы 20 жылдын içinde 2%'dan 108 milyon dolar төлөйбүз. Анын жанагы Тагыраак айтсаңар, эсеби бар да 20%'dan 389 milyon 795 bin üstüne dağın biz 105 milyon 765 bin dolar төлөйбүз. Эмне үчүн 105 milyon? Почти 400 milyon болуп атпайбы, туурабы? 389 milyon. 390 дейик. 390 үстүгө дагын кошумча. Ошондо жок дегенде 150 milyon кошулуп атпайбы? 40% болуп атат да, почти. 20 жылга 2%'dan 40% болуп атпайбы? Мындайда, урматтуу Исмаил Исакович, биз 9 жылдан кийин негизги сумманы төлөп баштаганыбызда жыл сайын төмөндөп баштайт. Төлөө жалпы кетип атат да, жалпы ошо жылга кетип атпайбы проценти? Жалпы суммасы 513 milyon 816 bin dolar төлөйбүз. Ал жалпы баягы негизги суммасы 390 milyon плюс үстүнө болду, түшүнүктүү, кереги жок. Менде анда суроо. Мына биз 500'den ашык milyon dollar төлөп берет экенбиз кийин, туурабы? Бул өтө чоң акча. Өкмөт башка жолдорун издеп көрдүбү? Бул долбоор 1988 жылдан бери. Жок, ал долбоорду мен билем сенен жакшы. Зачем ага айтасыңар? Экөөбүз эми мындай. 20 жылдан бери дагы бул долбоордун үстүнөн иш алып барылган. Бүгүнкү күндө Жок, мен айтып атам, башка өкмөт жолду, салуу жолун карап көрдүбү өкмөт? Башка жолдорду. Бул бир жол кредит алып, салып коюш, Кытайдын товарын алыш, салып коюш бул оңой. Бирок мамлекет өзүнчө башка жолдорду өзүбүздүн күчүбүз менен, же болбосо жалпы Кыргызстандын элин көтөрүү жолу менен көп да жолдор. Жооп берейин. Өкмөт бир нече жыл аракет жасаган, дүйнөлүк донорлордун көпчүлүгүнө кайрылган, дүйнөлүк банкка, Ислам өнүктүрүү банкына, Азия өнүктүрүү банкына бир да донорлор, бир да финансылык институттар мындай көлөмдөгү чоң каражатты бөлүп бергенге мүмкүнчүлүгү жок деп жооп берген. Экинчиден, бул долбоорду биздин Кыргызстандын өзүбүздүн куруучулары менен кура албайбыз. Советтер Союз учурунда 3,5 жылдын ичинде 210 километр түндүктөн түштүккө бир эле линия курулган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда техника дагы мүмкүнчүлүк дагы жок мындай долбоорду ишке ашырганга. Демек, өкмөт өзүбүздүн колубуз менен, өзүбүздүн жарандарыбыздын башы менен, акылы менен салууга эч кандай ойлогон жок экен да, жок деп айтып атасыңар да, туурабы? Андай эмес. Айтып атпайсыңар, биз сала албайбыз. Демек, аракет жасалган, бул өкмөткө чейин деле бир топ жумуштарды ушул боюнча багытталып алып барган. Бирок каражат жок болгондон кийин кантип курат? Албетте, урматтуу коллегалар, бул бизге келишим керек, программа керек, салыш керек. Бирок мен ойлойт элем да, 10 секунд. Мамлекет өзүбүздүн колубуз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен, өзүбүздүн күчү менен салганга аракет кылыш керек эле да. Рахмат.